Саламатсыздарбы? Мен атым Нурия Исакова, мен 54 жаштамын, Талас шаарында жашайм, 4 баланын энеси болом. Азыр ушул күндөрү биз YouTube каналдан 40 кыз деген каналды ачып, ошол жерге бекер сабактарды, мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Биздин каналга катталып, 40 кыз каналга колокольчик басып, биз менен бирге болгула. Биздин сабактарыбызды, бекер сабактарыбызды көрүп, башкаларга да бөлүшкүлө. Урматтуу айымдар, биз жаңы видеону тарттык. Эми бул корсет. Мына көрүңүздөрбү, корсет. Бул азыр биздин заманга жаңы эме кыздарга, жаш келиндерге, менин жашыма деле жашынакай кийсе болот. Белди тартат, жашынакай бияктарын баарын эметип. Бул модель абдан сонун, осанканы кармайт. Муну кийген эме айым негизи түз отурат, түз эметет. Анан бул корсет ден соолукка да жакшы. Бүт өпкө жүрөң, бүт белдериң, бөлүктөрүң бар эмет. Анан абдан модный дагы. Ушундайдан 4төө жасадым. 4төөн жасадым мынакей. Бирөө менин үстүмдө. Бирөөсү мынакей. Көрүңүздөрбү? Башка фактуралар башка. 4-чүсү болсо мынакей. Эми бул корсеттердин 1000 түрүн жасаса болот. 1000 түрүн. Ар бирөөңөрдүн фигураңарга жараша. Урматтуу айымдар, биздин эми эмгиси мастер-классыбыз, азыркы ошо мен көргөзүп турган мастер-класстарым. Бул деген жилет, корсет деп коет. Орусча корсет дейт. Эми жаш кыздар, жаш айымдар, эми биздин жашыбызга деле болот, жеңил көйнөктүн үстүнө кийгенге болот. Эми негизи мен неге жаш деп атам, анткени мен ошо биздин молодежька көңүл буруп коеюн деп атам да. Кандай алар азыркы стильный модага, азыркы модага ылайыктуу ошо жүндөн жасалган эме кийимдер, кандай кийимдер кие алат. Эми ошо көп кийимдин түрүнөн эң азыркы биринчисин мен сиздерге көргөзөйүн деп атам. Бул деген корсет. Корсет деген бул деген мондай кыска черный жилеточка, артында мынтип байланат. Мен 4 түрүн жасадым, мынакей. Бул ошо турнасынын сүрөтү бар. Мынтип брошка менен оформление кылса болот. Ягынан көрүңүздөрбү, байлагычтары бар. Өзүнчө мынакей. Жашынакай көрүнөт. Мынакей. Абдан сонун нерсе. Бул жаш айымдарга аябай ылайыктуу. Иш жагын баары деген мындай кылып иштеп койгом да. Иштетип бир жашынакай кылып. Иш жагын мындай. Мынакей. Иш жагы. Бул ичи. Сырты болсо мындай. Буга сүрөт салдым. Сүрөттү вискоза эмес, башка пряжанын бир пряжанын эмесин таптым. Анан ошого мынакей жасалды. Бул бир түрү. Это один корсет. Бул болсо экинчи корсет. Мынакей. Мына бул экинчи корсет. Биягына тесемочка менен жашынакай кылып туруп иштетилген. Берде брошечка бар. Өзүнүн фактурасы мондай. Бирке леопардовый оттенок кылдым. Арт жагында бунуку мондай байлагычтары бар. Өзү жашынакай көрүнөт. Иш жагы мындайынан иштетилген. Мына иш жагында отурайын. Мынакей. Иш жагы мындай иштетилген. Бул оңой жасалат, анан көргөзөм сиздерге кантип лекалын алыш керек, кантип буну эметиш керек. Бунун эме раскладкасы, мына леопардовый кылыш үчүн мен бияка жүндөрдү өзүнчө мындай коюп кеткем да, коюп кетип, анан могу пряжаны да ушинтип коюп кеткем. Пряжанын өзү меланжевый пряжа экен, мындай күрөң, сары, анан кийин кара, кызыл өңдөрү. Анан жүнгө аралашкандан кийин ушундай болуп калды. Мынакей бул кыскараак.
Бұл üçüncüsü. Буга деле пряжаны аралаштырдым. Бияна башкача брошка илип, мындай кылып. Көрдүңүздөрбү? Bunun da арт жагы корсет, бирок мунун байлагычтары могундай. Мына бул өзү башкача байлагычтарын делечи башкача кылып эметсеңиздер, көрүнүшү башкача болуп калат да. Байга корсеттин петляларынын санын көбөйсө, но байлаганы дагы башкача болуп көрүнүп калат, сүрөт салып. Мунун ичин мындай кылып туруп иштеткем, мына. Тесёмка менен бүт ишчаны аккуратно, жакшынакай кылып, баарын иштетип, мынакей пряжаны бүт пряжалардын баары деген сүрөт кылып салдым. Анан жакыныраак кылып көргөзөмүн. Эми муну кантип кийсе болот? Мынакей манекен, арт жагын көргөзөйүн сиздерге. Жана түшүндүргөнүм. Денеде моундай көрүнөт да. Мынакей. Бул эркек рубашкага кийгизип сиздерге көргөзүп атам. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Көрүнүшү кандай? Биягын өзүнчө башкача кылып көргөздүм. Мынакей. Бул мончок бирге брошечка тагып койсо болот. Мончокторду ар кандай кылып түрүлүү кылып эметсе болот. Биякта жеңин түрүп алса болот, жакшынакай болуп. Өзүнчө сиздерге бир стиль болуп калат да. Көйнөк, рубашка, футболка, ар кандай блузкалар, футболочкалар, ушинтип кийсеңиздер болот да. Жакшынакай көйнөк узун көйнөк болот, жеңил көйнөк болсо андан да сонун көрүнөт. Эметип ушундай кылса болот да. Кийсе болот. Бунун болсо, азыр мен муну чечип көргөзөйүнчү. Бул жилетканын башкача жасалган жилетка булчу. Жайып көргөзөйүн. Биягын көрүңүздөрбү? Мынакей. Воланчик деп коет. Мына. Воланчик деп коет. Биягында тесёмочкаларын мындайынан чыгарып, көргөзүп, бияктагы тесёмочкалары мындай. Бирде остаток жанагы обрезка деп коет. Мен көйнөктөн калып калган жанагы бирке кезиктер болуп калат. Ошолорду салып, үстүнө да жибекти салып, анан жүнгө эметти берди вискоза. Мындай кылып этсеңиздер болот. Ушул 4 корсеттин эмесин кантип жасашын сиздерге баарын азыр жакшынакай түшүндүрүп, ликалын кантип түшүрүш керек, кантип өзүңөрдүн размериңерге корсет деген бул прям денеге куюлган нерсе да. Ошо денеңиздерге шыя болбой кантип ликалды алышты азыр көргөзөбүз биз. Ошо мастер-класста көргөзөм. Мастер-классында кантип прям өзүңүздөрдүн размериңизге чап-чак кылып, кандай фигураңар болбосун, белиңер кандай болбосун, бул неме. Анан бул неси жакшы, бул корсеттин неси жакшы, бул эми мындай да бул жилетка эле. Бирок корсет. Бул жилет болгондон кийин мындай аябай денеге жакшынакай куюлуп эметет. Фигураны аябай жакшы. Анан белди тартат. Жакшынакай анан фигураңыздардын бир жакшы жактарын көргөзгөн модель да. Ошонун мастер-классына көңүл буруп коюңуздар. Аябай кызыктуу. Бир эле ликалдан мен 4 корсет жасадым. Биягын мындайынан кезип кылсаңыздар болот, биягын көтөрүп кылсаңыздар болот. Мынакей мынтип койгондо, көрдүңүздөрбү? Бүт көрүнүп турат. Бири-бирине окшош эмес. 4 тең, 4 башка. Мынакей.
Многусу андан да кыска. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Азыр ошонун мастер классын көргөзүп, схемасын кантип алышты көргөзүп, анын раскладкасына чейин көргөзүп беребиз. Урматтуу айымдар, мен ушу корсетти жакыныраак көргөзөйүн деп аттым. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул эле мына бир эле эркектердин рубашкасына көргөзүп атам. Кантип кийсе болот? Мына көрдүңүздөрбү? Бул бай үстүнө кийип аласыздар. Бел деген мындай болуп эметилет. Эми мына жакта байлагычтар болгондон кийин бунун белин регулировка кылса деле болот. Мындай чоюпчу. Эметип. Бул бир эле размер эмес да. Мунун эмне жакшы? Эмнеси жакшы? Бул бир эле размер эмес. Анан ар кандай кылып, мисалы, могу жерде мен мына мончокту таап койдум, брошканы таап койдум. Жок, брошка мага жакпайт десеңиздер, моундай мындай ар кандай аксессуарларды койсо болот. Мынакей бул мончокторду койсо болот. Жок деп туруп мен токуганды жакшы билем десеңиздер, мындай кылып туруп, мындай токуп же жүндөн деле ушундай розочкалар жасап туруп кийсе болот да. Андан тышкары ар кандай айтып атпаймынбы, ар кандай мончокторду мынтип тагып алып кийсе болот дагы. Аябай сонун модельдер, абдан сонун модельдер. Эми мынтип караганда мына арт жагын көргөзөйүнчү, жакыныраак кылып. Арт жагы мынакей. Мынтип чоюлат. Эми муну натяжка менен бериш керек да. Анан эмесе могу байлагычтары мына сонун болуп көрүнөт. Бул мына арт жагы. Жакыныраак көргөзүп атам. Бул болсо мына эмеси фактурасы. Булардын баары корсет болгондон кийин бунун баарын мен катуу кылыш керек болчумун, бирок мынакей жумшак, бирок катуу дегеним бул форманы кырмаш керек. Мынакей бул тигровый окрас, леопардовый окрас деп коет. Ушинтип жасаса болот да. Бул бир түрү. Корсеттин бир түрү, мындай коюп коеюн. Эми болсо жана мен жакшы көргөн турналар. Мынакей. Жакшы көргөн турналар. Көрдүңүздөрбү? Өзүнүн өңүндө жакшынакай калтырып келиштирип, турналардын сүрөттөрү биягында да бар, бул жагында да бар. Мынакей боковой жагына бердим да, эметкенде. Бул жумшагыраак, бул тигровыйга караганда бул жукараак. Андан кийин мындай этет. Эми төшүн мындай кылып кырмайт да. Эми буга деле мындай мончокторду салсаңыздар болот, кийсеңиздер болот. Моундай аксессуарларды кийсеңиздер болот. Биягына байлап, рубашканын астына мынтип байлап, мынтип галстуктай кылып кийсеңиздер болот. Буну делечи, мынакей көрдүңүздөрбү? Анан галстуктай кылып, бул мына брошечкасын кылсаңыздар болот. Бул деле мына өңүнө келишип атат. Өңүнө келишип атат, көрдүңүздөрбү? Бул өзүнчө бир түрү. Анан бул жагында мынакей, корсетти көрдүңүздөрбү? Бул мына натяжка берсе, мынакей размери регулировка болот. Натяжка берет. Бул эми мына натяжка берилет. Денеге обязательно натяжка кылып кийесиздер. Жакшынакай кылып туруп этип. Мунугу биякта петляларын мен ак кылганда, мунун эмеси корсети, байлагычы өзүнчө башкача бир сүрөт берет да, ал жактан караганда жакшынакай сүрөт берет. Анан ич жагын мен мындай кылып кызыл менен этип койдум. Бирке мындай ичинен эмеси көрүнбөйт деле, эми үтүктөп жакшынакай кылып жакынып койсо көрүнбөйт деле. Мына корсети. Мынакей. Бунун фактурасы мындай. Азыр мен жакыныраак сиздерге көргөзөйүн. Бул мындай этеги эметип кетет. Фактурасын көрдүңүздөрбү? Мына сүрөтүн. Мына. Өзүнчө башкача сүрөт берип атат. Мынакей. Жакыныраак көргөзүп атам. Бул дагы бир эмеси. Узунураак да, жана леопардовый, ал бирке кыскараак. Бул дал мына эмеге келет. Бияк төш болот. Бунун фактурасы башкача.
бул дагы мынакей уже бунун эмеси көтөрүлөт да, бияка көтөрүлөт. Бу жерде бул жанагы могу лямочкасы менен сиздер регулировка кылсаңыздар болот. Ылдый түшүрүп салса болот, өйдө да көтөрсө болот ошо эме менен. Мындай брошечка. Кааласаңыздар бияка эле көк брошкаларды тагып алсаңыздар болот. Алып салып, мынакей бул эми мончок мындай түшөт да. Мончок, узунураак мончок кийсеңиздер мындайынан түшөт. Мынтип түшөт. Жок, бул мончок мага жакпайт, мен башкача кылам десеңиздер, мынакей. Далее мен горловинасына келип калат. Жакшынакай болот. Бул модели аябай жакшы да. Ушул жаш кыздарга аябай ылайыктуу модель. Мынакей, түшүнсөңүздөр болот. Бияка эми брошканы алып салып, мындай розочка жасасаңыздар да болот да. Эми бул корсеттин эмнеси аябай жакшы, бүт эме ооштуруп, мындай кыйыштырып кийсеңиздер болот да. Ушул эле корсетти шым менен кийсеңиз болот, көйнөк менен кийсеңиздер болот, юбка, футболка, эркектердин мына рубашкалары. Бунун сүрөтү ушундай көрүнөт, көрүңүздөрбү? Бирде мисалы эме болот да, башка фактура берилет, ошондо берде сүрөт, көйнөгүңөрдүн, рубашкаңардын сүрөтү көрүнөт. Но петлялар мен аябай 12 кылдым да, эме петляларым бар. Петлясы менен да сүрөтү угушат да, башкача болот сүрөттөрү. Эми мунун фактурасы мен пряжаны розадай кылып ар кайсы жерге таштап, анан неме менен дагы пряжадай кылгам. Мынакей. Бул фактура ушундай. Бул фактурасы ушундай. Жакыныраак көргөзүп атам сиздерге. Бунун фактурасы ушундай. Бул башка түрү. Бир эле лекал менен жасалган эмелери, корсеттер. Эми буну болсо оформлениясы мындай. Мынакей. Биягында тесемочкасы сонун көргөзөт. Сонун өзүнчө бир башкача эме көргөзөт. Эми тесемочкасын мен өңүн бу эмеге келиштирдим. Биягы валаны. Мунун белди мындай бекем кармайт, а биягы валанчики. Муну үтүктөгөндөн кийин да биягы жумшарат. Мындай брошечка салдым. Болду, буга мисалы ушул брошечканы салгандан кийин болду, эчтемге деле кереги жок болот. Бирок жок, мен башкача кийем деп эметсеңиздер, многовариантность деп коет да, мынакей. Буну деле кошсоңуздар бияка болот. Кайра эле мына мончокту ар түрлүү бижутерияны колдосоңуздар болот. Мынакей. Бирюза, жемчуг, натуральный эметем десеңиздер, мына натуральный. Мынакей. Мындай кристаллдар көргөзсөңүздөр болот да. Бул сулуулугу эмеси башкача көргөзөт. Жок, мен мындай эле десеңиздер, бирде кып-кызыл бир эме роза кылып койсоңуздар да болот. Бунун эме байлагычтары мындай. Мынакей, байлагычтары мындай. Мына ак петляларын ак кылып, анан биягынан эме тесемочкаларды алып чыктым. Эми урматтуу айымдар, мынакей. Бул корсет, жилетка корсет. Мынакей. Фактурасын жакыныраак көргөзөйүн. Мынакей. Фактурасы ушундай. Эми бир эле лекалдан демеле түрлөрүн кылса болот да. Мындай кезип алсаңыздар, сиздердин өзүңүздөрдүн эмеңизге. Могу жерде үстүнө жибек салынган, мунун фактурасы вообще бир башкача. Эми мындай да, экран жакшы көргөзбөйт. Эмеде мындай жизни деп коет го, жизни бул башкача да. Эми арт жагында мындай байлагычтарын түрлүү кылсаңыздар болот. Деги бир өзүңүздөр каалагандай. Эми мен магазинге барып эле бир эле өң алдым, кронгө жакыныраак кылып. Бирок сиздер ар кандай түрлөрүн жасасаңыздар болот.
ну эме мындай ограничение жок да. Мынакей тесемочкалардын түрлөрү азыр эмне гана магазинде сатылбайт. Бүт бар. Ошонун бар деген эме кылсаңыздар, сонун нерселер. Эми муну узун кылбай эле мен баягы мындай байлап койдум. Узун кылбайм десеңиздер, мынтип кыскартып алсаңыздар да болот. Мынтип байлап койсо, узун кыска башка өң 5-6 тесемка көйнөңүздөргө ылайыктап туруп кылса, мынакей көрүңүздөрбү? Эми кие берсе жарашы берет. Бул натуральный эме кийимдерге киргенден кийин, натуральный эметкенден кийин бунун бар деген эметилет. Там бирде бир аз көк эмелер бар. Эми кол бошосо мындайынан жана көк эме менен дагы эмет койсо болот да. Мына лямочкалар бирде мындай биягында тегиз кылып салынган. Этектерин делечи раскладка кылсаңыздар ар түрлүү кылса болот да. Мына жерде мен кескен жокмун. Өзүнүн фактурасы ушундай аябай сонун түштү да. Бирде болсо мен тегистедим. Анткени бирде баягы турналардын сүрөтү болгондой мен мындай самсалак эчтеке кылбай эле коеюн деп аяйттым да. Анан берде дагы кызыл тесемка менен отделка кылдым. Мындайынан көп брошкаларды коюп алсаңыздар болот да. Тип брошкалардын баарын тагып, сонун кылып алсаңыздар болот. Азыр мен мындай эле сайып көргөзөйүнчү жакыныраак сиздерге. Эми бунун баары деген эжекелер сиздер өзүңөрдүн фантазияңарга жараша бунун баары деген жаза берсеңиздер, эме кие берсе болот да. Мынакей. Мен бир жолу көргөм эле 10 чакты брошканы тагып алып кийип жүргөнүнчү. Эми стиль да, бирке башкача стиль болот. Мынакей. Разный фактурный деле брошкаларды ушинтип кийсе болот. Мага аябай жакты. Много брошка деле жаман эмес. Ушундай кылып подборка кылып койсоңуздар болот. Много болсо өзүнчө башкача. Ушул мелочтар деле аябай эметет да. Мына чабалекейди көрүңүздөрбү? Мен өзүм ушундай эмелерди жакшы көрөм да, брошечкаларды. Мынакей. Эжекелер, колдонуңуздар. Ушул мастер-класс менен колдонуңуздар. Жасаганы оп-оңой. Азыр мастер-классты биз баштайбыз. Ушу лекалын алгандан баштап раскладкага чейин бүт түшүндүрүп беребиз. Айымдар, мынакей. Бүгүнкү мастер-класс бул жаш кыздардын көйнөктөрүнүн үстүнө, кийимдеринин үстүнө кийген корсет болот. Корсетти жасаш үчүн мен мына манекенге пакет, мусордун пакетин кийгизип, анан үстүнө мына скотч тодум да, скотч топ, анан эми ушул эле манекендин үстүндөгү мына эме менен, лекал менен 3 корсет тиккенге аракет кылам да. Полный бүт скотч топ чыктым. Бул жана кагаз скотч, анан берке скотчту да үстүнөн эметтим. Эми мунун эмеси мындай болот да. Мен баарын скотч тодум, үстүнөн баары деген эметтим, тартып алдым. Болжолдоп. Бунун баары эмне үчүн жасап атам? Бунун баары деген мен эме жасаганга, лекалын жасаганга кылдым. Анткени корсет деген бул прям денеге жабышкан нерсе да, өтө коз, өтө сулуу болот. Ошону биз азыр жүндөн жасайбыз да. Биринчи лекалын жасап алалы. Мен мынакей сезип алдым. Манекенди алабыз, бияка коебуз. Бул кереги жок. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Керектүү нерсенин баарын ошо манекенден кыркып алдым. Мынтип. Мен швея болбогондон кийин анан корсетти барып эме бар деген швеялардын баары эле эменин выкройкасын кылып бере албайт да, лекалынчы.
мен издегим де келген жок. Сиздер деле айылдардан кайрен издемеңилиңер. Ошон үчүн мындай кылып туруп бүт кыркып алабыз. Мен бротолу 3 корсеттин лекалын кылам. Ушудан азыр күн менен жашнакка эметип алабыз. Кыйын көрбөңүздөр. Азыр мен кыркып алам. Анан сиздерге түшүндүрүп берем. Анан лекалын көк клеенкага салабыз. Көк клеенкага салып, муну алып салабыз лишний. Мен атайлап ушундай кылып эметтим. Барды оңдолот, корректировка кылабыз, баарын түздөйбүз. Бунун баары менен туп-туура ушундай болбойт. Бир аз дагы азыр клеенкага чоёбуз. Бунун азыр бир эмелерин баарын кезип түз кылганга аракет кылабыз. Бул корсет аябай кооз болот. Мына көрүңүздөрбү, мына жактардын баары деген минтип азыр шашпайбыз кеткенге. Баарын бүтүрүп алайлы. Жана турналарын сүрөтүн тартып туруп анан кийин белдик кылды элем го. Мага ушундай бир тигип беретпи деп заказ чыкты да. Анан кийин мен сразу ушу бир эле корсетти 3 корсетти кантип жасаса болот, ошону көргөзүп берейин деп атам да. Мен ойлоп атам. Мындай кыздар, урматтуу айымдар. Так, берин биз кыркабыз. Анткени түздөйбүз. Берин да кыркабыз. Так. Беринен кырктым мен. Так, мынакей. Мына көрүңүздөрбү? Дап-дайын. Жүнгө салганга ылайыктуу корсет. Дап-дайын. Бирөө ушундай болот. Анан кийин мындайынан кыркам. Бул экинчи болот. Этегин бирөөнкүн мындай кылам, бирөөнкүн тоголок кылам, бирөөнкүн түз кылам. Анан үчүнчүсү болсо могу жеринен кыркылат, мындайынан кыркылат. Мына лекал дайын. Манекенге салып, лекал дайындап алдык. Жүндүн эмнеси жакшы? Могу жерге мындайынан кою жүндү кою салсак, анан манекенге кийискенден ушу төш жагы чыгат да, жашнакка болуп чыгып калат. Ушул жерин регулировка кылса болот. Таза болбосо, могу жерин мынтип кыркып, анан мындайынан чоёт. Чоюп туруп, анан кайра жүн менен могу жерин мынтип туруп анан кошуп коет да, анан сылап койсо чыгып кетет. Ушул жерлери мына, эми төшүн проблема деле жок берилди. Или жүндү мындайынан чоёбуз, или беринен кыркабыз. Шыр эле көргөзүп коеюнчу. Мынакей. Монтип кыркабыз. Минтип кыркылат. Бияка да жүн салынат, бияка да жүн салынат. Анан кийин жүндү, жана ашып кеткен жүндөрдү мындайынан кошуп туруп, анан берин сылап койсо, бул эме выточка болуп калат. Анан мындайынан көтөрүлөт да. Бунун өзүнүн техникасын, раскладкасын мен сиздерге көргөзөм. Эме корсет болгондон кийин, аябай сонун нерсе болгондон кийин, мен сиздерге полный көргөзөйүн. Мынакей лекалы. Көрүңүздөрбү? 3 корсеттин лекалы. Беринен шнуровка болот.
шнуровка болот. Бул жагы мындайынан анан кийин привалка болот. Берде мен жүндөрдү бири-бирине кошуп, анан бирин минт туруп самындап кошуп коем. Так, бул түшүнүктүү. Биягы корсеттин биягы шнуровка болот. Бирөөнкү мындай, бирөөнкү мындай, бирөөнкү мындай. Иши эми 3 модель окшош болбойт да. Эми корсет деген эмне ал? Корсет деген мен мынакей заготовка жасап койдум. Мисалы, бул ушундай да. Бул да кирелек, чала киргизген. Көрдүңүздөрбү? Бияка мындайынан немени эметсек, уже жашнака болуп калат. Абдан кооз, абдан сонун, аябай жашнака. Кыздарды кантип белдерин жылуу кырмаганга көйнөктүн үстүнө кийип алат, рубашканын үстүнө, футболканын үстүнө, шымдын үстүнө, юбканын үстүнө кооз да болот, жылуу да болот. Колдонуңуздар эжекелер. Эми раскладкасын көргөзөйүн. Лекал жөнүндө сүйлөшөлү. Лекал мен кантип алдым? Манекенден чыгаргандан кийин, бул сиздерге көргөзгөм э. Манекенден чыгаргандан кийин бул лекал менен бул лекалдын айырмасы бар э. Бул кичикей да, буну кантип чоңойтуш керек. Муну алдым. Проймасы ошол бойдон калат. Проймасын кеңейтпейбиз. Ошол бойдон калат. Лямкасы ошол бойдон калат. Лямкасы. Мындайынан узундан чоңойтпойбуз. Кошпойбуз. Бул жактарына эле кошулат. Кааласаңыздар калың кылып алсаңыздар, анан регулировка кылса болот, мында кыркып салыпчы. Анан кийин мындай алабыз. Проймадан мындай ылдый түшүрөбүз. Бул жагына кошобуз, бул жагына кошобуз. Ошондо бул жагына 8 сантиметр, бул жагына да 8 сантиметр кошобуз. Бул жагына да 10 сантиметр кошобуз. Ортосун алганда, ортосунан да кошобуз. Ошондо сиздер мындайынан аласыздар, моундай калтырасыздар и кошкондо могу боковой жагынан анан биягынан кошулат. Мынакей. Мындай кылып көргөзөйүнчү. Түшүнүктүү болсун. Мынакей проймасы и бул жагы. Мынакей. Проймасы менен лямкасына кошулбайт, узунуна кошулбайт. Мен даже бир аз кыскараак кылдым. Биягында горловинасына кошулбайт. Кошулганда бир гана мына жерине кошулат. Бул жагына и бул жагына. Өзүңүздөрдүн белиңиздердин эмесине карап туруп кошосуздар да. Эми биягына көбүрөөк кошпосоңуздар, кыркып коесуздар. Биягына көбүрөөк кошпосоңуздар, кыркып коесуздар. Основной мына жери. Горловинасы, анан бул проймасы. Ушул эле болду чоңойткону. Түшүнүктүү эле. Корсеттин дагы бир түрү. Бул корсетке мен токтоп кеткен себебими мен сүрөт салдым да. Сүрөт салганым дагы деле ошо турналардын сүрөтүн салдым. Болгону мен вискозаны таппай жатам. Мен вискоза деген эмне деп эжекелер ушинтип айткандан кийин мен баягы издендим да. Вискозаны эмне менен дагы заменять этсе болот. Мен магазинге барсам, мындай пряжа сатып атыптыр. Бош өрүлбөгөн пряжа экен. Буну ортосуна жип менен эле байлап койгон экен да. Меланж өңдөрү башка. Анан ушул жипти мен алып, мына моундай этикеткасы. Көрүңүздөр. Составын мынтип көргөндө, составында бирде шерсть деп чыгып атат да. Шерсть бар 46 составында мынакей составы бияқта экен. Составында 46% шерсть, акрил и полиамид дейт. Мынакей составында. Эми 46% жүн бул деген дегеле привалка болот да. Буга чейин дагы мен немелерди кылгам. Ошо жип менен
жашнакай эле кирди да, жүн менен жашнакай алып кирди. Мынакей мен турналарын сүрөтүн ушул жип менен жасадым. Выход тапса болот да. Эми бул аябай жакшы эме результат. Жипте эметкен. Анан кийин моундай мен өзүмдүн көйнөгүм бар болчу, моундай турналарын сүрөтүн. Мынакей. Любой сүрөт аласыздар. Пакеттин сырттарында гүлдөрдүн сүрөттөрү болот, ар кандай чымчыктардын сүрөттөрү болот, издесе болот да плакаттардын эмелеринде. Ошолорду алып эле мындай кылып сүрөт салса болот. Эми бул 3 турна, биягында гүлдөр менен бул эмени полный копировать эттим да, көйнөктөгү сүрөттү. Полный бияка кайра эметтим. Мен муну азыр мен увалка кылам. Андан кийин ушул черми корсетти аягында анан бүткөндөн кийин мен сиздерге көргөзөм. Муну эмеси раскладкасы бүт эле баягы чермилер дейли. Мурунку видеолорду карасаңыздар, бүт эле ошондой. Мен көргөзгөн жокмун, анткени убакытты экономить этип. Бүт жүндү эметтим, кардачостон чыккан жүндү увалка кылдым, раскладка кылдым. Анын үстүнө бирке мындай күрөң өңдүү вискозаны септим, фон кылып. Анан ушу жип менен эле сүрөттөрдүн баарын тарттым. Гүлдөрү, эмелери, эми ошонун увалкасы сетканын үстүн жаап, эми акырын биринчи мен үстүнө базы берем. Анан кийин акырын сүрө берем, кайра базы берем. Суулар эметкенде полотенце менен үстүн эметип, кайра самындап, кайра суу менен базып, кайра самындап, анан ушинтип эле мына сүрөтүн тартып алса болот. Ушул эме жипти алып, эмеси бир эмеси 100 сом экен ушул упаковкасы. Мынакей 20 метр 100 грамм экен. Турецкая продукция дейт. Alize Big Bang дейт. Big Bang. Мынакей ушул. Аябай жакшы кирет экен. Жүн менен кошо жакшы мындай эметет экен да, келишет экен. Өңдөрү да жашнакай экен. Ушуну колдонуп, ушинтип сүрөттөрдү тартсаңыздар болот да. Эми вискоза жок болсо, ар кандай жүндөрдүн боелгон жүндөр менен иштесе болот, ушундай жиптер менен иштесе болот. Анан эми увалкасын күтөлү. Эжекелер, мен увалка кылдым. Первичный увалка, биринчи увалкасын кылдым. Эми ошол моментте могул көрүңүздөрбү? Бул эми черми да. Могул жерде кол кире турган жер. Бул арчаанан могул жерден тупчуланат. Эми могул лямочкасын могул жерге эме киргизиш керекпиз да. Мен атайлап увалка кылганда могул жерде мен тийбеймин. Могул жерге тийбеймин. Биягын эле ушала берем, могул жерге тийбеймин. Эмне себептен? Бул деген бул жагына экөө кириш керек да. И бул жагында тийбейм. Биягын увалка кылам, биягын тийбеймин. Бул первичный увалка азыр. Первичный увалка деп коет. Бияка кошобуз азыр. Мынакей. Кошобуз. Мына жакта гүлдөрүн мындайынан алып, мындайынан үстүнө тагып коелу. Коштук. Моундай кылып. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Бул ушу лямочкасын бул жагына коштук. Андан кийин полотенчик алабыз, мындайынан эме сеточканы алабыз. Сетканы алып, эми ушу жерде самын менен сүрүп, анан колубуз менен ушинтип сүрө беребиз. Биринчи жай сүрөбүз. Акырын ушу увалка болсун деп ушинтип сүрүп киргизебиз. Эч бир, сүрөт салган раскладкага вообще күч салбаш керек да. Бүт мынтип сылап, сыйпап, мынтип сүрүп
мына сеточка менен иштеш керек. Көбүнчө ошо сеточка менен иштеңиздер. Сеточка менен акырын ушинтип сүрө беребиз. Кирет, бул жука эле. Кирбей койбойт, кирет. Шашпагыла. Мен мисалы сүрөтүн тартып, сиздерге ошо бир эмени совет берет элем. Сүрөттү тартып, анан коюп коюш керек. Бунун баардыгы сууга, самынга сиңип, анан эметиш керек да, ачылыш керек. Жүндүн өзүнүн эмелер, чешуйкалары ачылыш керек да. Андан кийин акырын ушинтип сүрө беребиз. Ушундайынан алып, сүрүп, мындайынан да алып сүрүп. Анан ошо кошулган жерин дагы акырын ошо колубуз менен ушинтип эле эмете берсек, акырын абайлап. Бул кирип калат. Кирбей койбойт, кирет, шашпагыла. Шашпаш керек. Мындайынан сүрө берсе, кайра оңго, солго айландырыңыздар. Кайра оңго, солго айландыра бериш керек. Кайра оңго, солго айландырып, ушинтип айландыра бериш керек. Андан кийин акырын колуңуздарды алып, но клеенканын астына колуңуздарды минтип салып, минтип акырын салып, анан минтип дагы ушалаш керек. Астынан дагы, алдынан дагы, үстүнөн дагы, астынан дагы ушинтип ушала бериш керек. Бул азыр кире элек. Биринчи убалка эле болду. Мына ушинтип сүрө бересиздер. Ушинтип сүрүп, бияктарын оңдоп, эч бир кыймылдатпайбыз. Сүрөт салгандан кийин кыймылдатпайбыз. Многу жери, бул мына проймасы да, проймасы. Ошон үчүн муну мындай кылып, проймасын дагы колубуз менен шашпай айландырып, оңго солго айландырып, кайра оңго солго айландыра бериш керек. Анан кийин кирип кетет. Мынакей. Мына ушинтип эле сүрө беребиз. Эч жака шашпайбыз, оодарбайбыз азырынча. Эми сүрөтү барга 1 саат көңүл бурасыздар. 1 саат ушинтип ушала бересиздер, анан мочалканы алып туруп үстүнөн минтип чаа бересиздер, минтип. Мына. Кирет. Ушинтип ушала бериш керек. Эч бир жылдырбай. Мына сүрөтү барларды ушинтет. Кайра чапкандан кийин колуңар менен кайра сүрүп бериш керек. Кирет, бул жашынакай, бул кирип калат. Көбүнчө эме кошулган жери көрүнбөй калат, көрдүңүздөрбү? Көрүнбөй калат. Такыр көрүнбөй калат. Ушалаш керек, ушу сетка менен ушалаңыздар, сетка менен. Суусу бияка былчылдап, аябай көп болуп чыкса, мочалканы аласыздар, минтип басып туруп, анан минтип сыгып саласыздар. Кайра минтип басып туруп, анан кайра минтип сыгып саласыздар. Анткени эме кирген сайын суусу бир жака чыгат да. Сүрөтү барды ала кийип деле теп атпайлыбы биз. Сүрөт болгондон кийин ушинтип үстүнөн ушинтип чапкыла берсе, мочалка менен алып минтип чаа берсеңиздер, эми колго күч келе атат десеңиздер, жай минтип чаап, анан кайра минтип сүртүп, мына ушинтип, мына көрүнбөй деле калды, кошулган жери бир деле көрүнбөй калды. Эми жүндү куйуп эметет да, эми мунун астындагы жүнү бар, мына астындагы мындай жүнү бар. Муну оодарабыз. Бетине клеенка салып, акырын, анын астында клеенкасы менен кошо мындайынан оодарып, и бул жактагы жүндү минтип киргизебиз. Ошол, анан полный убалка болгондон кийин дагы көрөбүз да, эмкесинде кандай операция кылабыз.
Муну ушинтип эле киргизе беребиз. Шашпайбыз. 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат болобу шашпайбыз. Улам эз алып, улам эметтеп, эч бир муну алып олтуруп мынтип чапкылаганга бул азыр эрте. Мындайынан ушалап, сылап, ушалап, кайра ушалап, мына жиптер уже кирип калды. Жиптер, мынулардын баары жип. Жана мен турецкий жипти көргөздүм го. Мыногу ак жүн, а мынулардын баардыгы жана жиптер. Бош буралган эле жип экен. Мен аябай жакты да, вискозага замена кылса болот экен деп алдым да. Анан ушу полный азыр берде мыногу үстүнө эле вискозаны койдум, а сүрөтүн жана жип менен тарттым. Эми бул увалка болгондон кийин көрөбүз кандай көрүнүшү болот. Мен ойлойм жакшы эле болот болуш керек, анткени уже азыр эле сүрөттөр жакшыраак калып көрүнүп атат.